Эркектер эркек болгону менен кыйын болгону менен бирок психологиялык жактан эркектер слабый болот да. Мында мен балалуу боло албай калат экенмин, ушундай болот экен деген бул аябай эле күчтүү удар болот да психикагачы. Өзү ошо жанагы Всемирная организация здравоохранения деп коет да, эл аралык денсаулыктун уюму боюнча, ошонун эмеси боюнча жанагы уруктун анализинде сперматозоидтер, уруктар 20% өйдө болуш керек 1 миллилитрде. А өзү көлөмү бүт эякулятта жана бүт урукта 60-70% көбүрөөк болуш керек. Жок, пайыз эмес, жаңылышып атам, жана миллион сперматозоидов. 20 миллион сперматозоидтон көбүрөөк болуш керек 1 миллилитрде. А жалпы жанагы урукта анализде 60-70 миллиондон көп болуш керек. Ошонун ичинен 80% жанагындай нормалдуу түрдө урук сперматозоид болуш керек. Ошо 20%-ин ичинен жанагындай карайт, жанагы патология головки деп коет, жанагы сперматозоид өз негизи башы болот, анан кийин жанагы денеси болот, телосы деп коет, анан кийин куйругу болот да. Ошонун жанагы эмелерине карашат да. Ошону жанагы болгону эле 20% жанагы патологиялуу сперматозоидтер болуш керек. Андан көп болбош керек. Анан мындан тышкары ошо 80% мисалы 1 миллилитрде 35-40 миллион болсо, ошонун 80% нормалдуу болуш керек. Ошо 80%нен дагы кыймылын карайт эми. Прямолинейный поступательный деп коет да, кыймыл, түз жүргөн кыймыл уруктарды сперматозоидтер ошонун ичинен ар бир жарым саат сайын карап турат, анализ алгандачы. Биринчи где-то бир 60%-тан өйдөрөөк болуш керек кыймылы, жакшы кыймылы. Жарым сааттан кийин ал 25-30%га азая баштайт кыймылы. Бул норма чегинде. Ошондой болуш керек. Көбүнүкү урук бар болгону менен кыймылы начар болуп атат да. Ал дагы жанагы баласыздыкка алып келет. Ушундайлар бизге көп эле келет. Келгенде биз биринчиден текшеребиз. Бүт жагын текшеребиз. Жана ультрадобуш сүзүлдөө кылабыз, бөйрөгүн карайбыз, табарсыгын, жанагы эркек жыныс безин, простата деген эркек жыныс безин карайбыз. Анан кийин жанагы калта органдары деп коет. Бул деген жумурткалары, жандагы предатактарын бүт текшерип чыгабыз. Анан жанагы инфекция барбы жокпу деп дагы текшеребиз. Жана жугуштуу жыныс аркалуу жана микробдор дагы бар өзүнчө. Алар дагы бүт текшеребиз. Андан тышкары жана гормондорго дагы текшеребиз. Анан бүт текшергенден кийин анан кийин бир жыйынтыкка келип, анан дарылап баштайбыз. Бул эми азыр дарыласа болот. Азыркы убакытта биз колдон келгенче дарылап атабыз. Эми анализде таптакыр урук жок болсо, жумурткасынан эт алып, биопсия деп коет. Ошондон операция убагында карайбыз. Урук барбы, жокпу? Эгерде бар болсо, ошондон этти алып, анализге алып, ошол эттен азыр уруктарды отдельно чыгарабыз. Анан криоконсервация кылып коебуз да. Анан кийин булар экстракорпоральный оплодотворение кылса болот, эко катарында жасаса болот буларды. Эгерде жанагы спермограмма анализинде же уруктун анализинде сперматозоидтер бар болсо, кыймылы начар болсо, атайын дарылар бар, аларды берсек болот, кыймылын көтөрөбүз. Анан таптакыр эле болбосо инсеминация деп коет, жанагындай ошо уругун жана пайызын көтөрүп туруп, кыймылын жакшы кылып туруп, анан келинчегин жатына дагы куйса болот, инсеминация деп коет. Эми анын жолдору көп аябай. Эркектер эркек болгону менен кыйын болгону менен бирок психологиялык жактан эркектер слабый болот да. Мында мен балалуу боло албай калат экенмин, ушундай болот экен деген бул аябай эле күчтүү удар болот да психикагачы. Анан көптөрү бузулуп кетет эркектер. Ошон үчүн ошо көп көңүл бурбай, адистерге барып, урологторго барып, текшерилип, көрүнүп, азыр айтып кеткендей көп жолдору бар. Муну дарыласа болот баарын.